Assalamualaikum ағайын. Саламатсың бі көрерман? Адаттағыдай қысқа-қысқа көрген білгенден. Кеше мен ақ үйдің алдынан барып, жаңа үйді құттықтап, осы жерден жаңағы қара тасма, жаңағы ел кіре албай жатқан кемшіліктерді, чала өткен іштерді айтып отпаймын ба? Жақшылықтың дағы кемшілігі болады. Батауызды беріп атабыз, айтып атабыз, ажуабызға қалауызды айтып атабыз. Мына ортадағы мен оқып айтылым, оқып көрдім кече. Айтқаннан, сен жөнінде жазып атат, оқучу дегеннен қарасам, эми биринчиден ошол докансаларсыңарбы, кимдерсиңер анан айындар. Бирок дегенде сабатыңарды жоюп алып жазсаңар болот, сабатты жойсоңор болот. Ушул мен эми уялам, өзүм мугалим, жазуучу, журналист кишимен эми уялам да ушундай сабатсыз балдарды өстүргөн коомго уялам да. Мен өзім уялам ушу силерди окута албай калганыма. Мен да күнөөм бар ошол. Маңкурттарды ушундай деңгээлге жеткен. Сындап айтканда дагы мындай бир сабаттуу жазып анан мындай бир жүйөсү менен айтпайсыңарбы? Чал үйгө бар жат дейсиң. Мен эми энең менен сүйлөшүп атамбы? Же энең жөнүндө айтып атам? Мен мамлекеттик ишти айтып атпайм байланайын. Мамлекет жөнүндө сөз болуп атат. Мен журналист дейт, жазуучу дейт. Анан үйүңө жат дейт. Андан башка сөз жок. Анан келжиреген чал дейт. Ушундай деңгээлге түшүп калдыңарбы? Сындасаң мени айт, ишимди туура эмес, могу жериң туура эмес, аксакал сүйлөп атасың. Же чал деп деле айта бер. Өзүң чал болбой жашыңда жайрап каласың анан эми. Кемпирлердей айлаң жок, күйгөндөн айтат экенсиң. Анан эми кээ бирлер айтат, мечитке бар дейт. Мечитиңе бардым мен. Мен мечитке барбай эле үйүмдү, мына бөлмөмдү тазалап алып намаз окуйм. Мечитиңде тозоктон башка эчтеке айтылбаса, ал жерде да сабатсыздар отурса, Кудай өзү кечирсин. Ал жерде дагы тозоктон башка эч нерсе айтпаган молдолорун көбөйдү. Бири-биринен айырмасы агымдар көбөйдү ал жерде да. Анан мечитке бар дейт. Көрүп атам ал мечитке барганыңарды. Жума намазда бири-бириңди тебелеп өтүп атасың. Жаш бардылар. Жазганды да үйрөнүп алып сүйлөсөң кагылайын. Менин эртеңки келечек кооптом турат. Ушундай сабатсыздыкка кетип аткан. Ал менин сыным, мен айтып атканым, ал үйгө жатканым менин жеке ишим. Ошону айтайын дедим. Мындай сабатыңарды ачып алып жазгыла кагылайындар дегенде. Энди казак айтмакчы, кече дагы бир орчунда окуя болду. Көптөн бери айтабыз да, Акаев доорунан бери айтып келатабыз. Мына нам, орден, медаль такмай деген. Бул эми чындап келгенде баягы Сталиндин идеологтору сабаттуу кишилер белет, ошолор чыгарган. Бул алдоч баштык деп СССРдин убагында орустар өзү жазган муну. Дүйнөлүк алдыңкы өлкөлөрдө, айрыкча мына фармацияда, биздин социализм фармациясында гана болгон мындай неме. Мындай алдоч баштыктар. Тагып коюп эле анан эшекчи иштете бер чорой айтканда. Илгери орден тагат. Анан 150дөн 180ден козалат. Анан моңчадан тиги эгин алат деп эле мактап эле ошол орден тагып коюп эле бечараны ал турмушу деле эл катары болчу ал орден алгандардын. Илгери аны илип койсо, баягы сабатсыз кишилер ошого мына өкмөт менен партия деп эле кыйкырып эле алдыда жүрчү байкуштар. Ал доор өтпөдү. Биз рынок заманга өтүп кеттик. Рынок заманга өттүк. Анан Акаев бийлиги бүт союздан калган байлыкты талкалады дагы негедир ушул алдоч баштыкты алып калды деп канча жаздык. Мен эмес, башкасы жазды. Ал дүйнөнүн өнүккөн мамлекеттеринде жок. Аларда бар материалдык жактан колдоо бар, жана Оскар сыяктуу же болбосо ар кандай конкурстан өткөн сыйлыктарга акчалай сыйлык берет. Турмуш тиричилигин жакшыртып алсын, жашоосун жакшыртсын, андан дагы өркүндөсүн чыгармачылыгы деп берет. Бизде жанагы такмайдын баары кур. Андан өйдө да болбойт, ылдый да болбойт. Көп киши ошол кур наамдардан изоляцияга түшүп, айтуусун айта албай, жаза албай калганын көрсөттү. Мезгил көрсөтүп келди канча жыл. Ал жазбаган, албаган кишилердин аты кандай айтылып атат азыр, эмгектери кандай айтылат, аны 1000 миллион мисалдар менен айтсак болот. Алгандардын канчасы чаң бастыда калды. Көрүп азды мында орой айтканда. Эми мен улам бийлик айткан сайын эми муну чырайына чыгарып келатат. Мен эми бийликтин өзүнүн иши. Баягы бийликтин буйругуна, бийликтин мыйзамы дейли. Анан Кудайдын мыйзамына албетте баш ийебиз. Бирок бергенде дагы кандай берүү керек деген оюбузду айталчы. Ошону пенде катары
окумал киши катары. Анан көп жылдан бери şu журналистикада жүргөн bir өнөр аркалап жүргөн адам катары bir пикирибизди айткыбыз келет да. Эми көчө берип аткан катардарды көрүп мен мындай кээ бирлерине ыраазы болдум. Маселен мынабу кимдерге берилди көчө? Мынабу Эмгек Баатыр деген бөлүптүр. Баягы мурда Эл Баатыр деп эле берип атчу, кимдерге гана берген жок. Анын сабында айылдан чыкпаган мындай айыл дегенде Кыргызстандан башка жакка чыкпаган көп кишилерге берилди өткөн доорлордо. Такаев доорунан бери берди, улам эле келатпайбы? Анан кечөөкү мына Эмгек Баатыр деп Болот Мамбетов өкмөт башкарган кезинде абдан култ киши болгон, бушу легенда болгон киши. Берди, мен туура көрдүм. Бирок деген сөз бар да. Калган арбактар кезекке туруп калды да. Муну кантип түгөтөт? Анда бири жүрүп отурабы баары. Анын баарын санасаң, ошо Болот Мамбетовдун деңгээлиндеги, андан мурдагылардын деңгээлиндеги жанагы мисалы үчүн Байзаков, мына адабиятты алайчы. Байзаковдун деңгээлиндеги кишилерге берсе, рота болуп кетет, өзү айтчу, иши тамашалап. Ветеран болгон, анда көп болот да. Көп кишиге берилүүгө туура келет. Андай мындай деңгээлден карасаң. Анан мына тирүүлөрүнөн ушу көз өткөндөргө бергенди мен туура көрбөйм өзү. Көз өткөндөрдү мына галерея кылып, эстеликтерин коюп, китеп жазып, документалдуу фильмдердин баягы бир жерге галерея кылса, пантеон кылса жакшы болот эле да. Өнүккөн мамлекет. Биз өзүбүзчө деле кыргыздар өзүбүздүн формабызга салып, кыргыз наркында президент айтып аткан. Ошону бер жак ойлонуштуруш керек да. Эми өлгөндөрдүн баарына, көз өткөндөрдүн дейли, маданиятты айтканда, баарына бере берсең кезекке туруп калдылар, арбактар. Канчасын түгөтөсүң? Анын муну жек жааттарды эле өткөрүп атат, даңкылдак менен дүңкүлдөк мааракелер. Канчасы калып, канчасы жалган, канчасынын эмгеги калат? Бул чоң суроо бойдон калып атпайбы? Анан эми мен мына тирүүлөрдөн, арабызда жүргөндөрдүн Самара эжеге бергенин мен жакшы көрдүм. Төп көрдүм бул. Токтакунова Самара деген биздин легендарлуу, мыкты комузчубуз, таланттуу эжебиз. Бул кишиге бергени жакшы болду, мисалы үчүн. Анан кийин эми калгандарын мен көргөн жокмуш, Самара эжеге бергенине ыраазы болдум. Анан мына Курманжан Курманжан ордени дейби, Датка ордени кандай? Мына Мет академиянын ректоруна бергенин. Бул киши да абдан мыкты эмгекчил экен. Ичине кирсең күзгө. Мет академиянын деңгээлин көтөрдү. Фамилиясы менимче Индира Кудайбергенова болуш керек эле. Ушул кишиге бергеним мен туура деп эсептедим. Андан кийин анан мына Манас орденин берди. Мен тамашалайын, башкаларга деле болуп атат. Тарыхчыларга бердим, алардын көбү мен мындай саналаш акелерим, бирок тарых такталбай атпайбы? Тарых ордуна келбей атса, анан могу Кыяс жүрөт, Молда Касымов. Анан берки Чоротегин, кимдер жүрөт? Ушулар эле менимче ушулар эмгектенип бир ортого келтирилип жүрөт. Мына тарыхчылар тарихың али ордугана келбей, казак менен өзбек бүт биздин тарыхты өзлөрүнө освоить этип алсана, бул тарыхчыларга кандай эмненин негизинде берип атат, мен түшүнгөн жокмун. Акелерим тамашалайын, эми кут болсун. Анан мынабу эмне деп атат анан? Тиги Осмон Акын акеме берип атат, акеме. Ибраимов. Анан мен тамашалап айтайынчы, Осмон Акынга Көшөкөр деген ордон берсе жакшы болот эле да. Илгери бул Осмон Ибраимов деп окуганбыз. Мен мектепте окуган бул кишинин сындарын, адабий портреттерин жазгандары мыкты эле. Адабиятчы катары берсе, мен макул элем да. Анда кош колдоп кубаттайм. Аны ачыш керек азыр. А эгер коомдук ишмер катары берсе, Көшөкөр деген орден бериш керек буга. Эгер Акаеваны бул киши, Майрам эжени бул киши мактагандай, жана Канайым дегенди, эмне балекет дегендерди ушу Осмон Акын акем чырайына чыгарды да убагында. Анан мына Давир акем бар. Абдыкадыров, жок, Абдыкадыр Султанбаев, Дардаң иштеп. Ушул байкем көп жылдар болу илгериден бери эле журналисттер союзун башкарып келет. Же бир жазаган иши көрүнбөйт. Журналисттер камалды, Акаев доорунда журналисттер камалды, Бакиев доорунда камалды, качты. Деле Абдыкадыр үн чыгарган уга элек мындай. Бу член досталып эле отурат, ушул акем коюп эле жүрөт. Эмне орден кандай, Манас ордени кандай оюнчук болуп калабы деп да айлан кеткенди айтасың. Эми кут болсун. Бийликтин иши деп коелу. Эми андай болсо, кимдер албай калган мына көз өткөндөрдөн деп ичиң ашышат. Аябай аялуу адамдар бар. Биздин адабиятта, өнөрдө мыкты туындуларды жазап кеткен, мыкты дүйнөлүк деңгээлде иш жазап кеткен. Бирок наам эмес,
эч нерсе албай кеткен кишилер бар. Мисалы үчүн Майдан деген роман бүгүн дагы дүйнөлүктен келди. Майдан романын окусаңар. Ушунун автору Узакбай Абдыкайымов деген кайран киши. Тагдыры да татаал экен. Өтүп кетти. Эч бир артында бир издей турган кишилери да жокпу деп кээде буну бир кечелерди өткөрүп Майдан романы дың бойдон жатат. Бул мыкты роман эле. Мына ушу киши өлсө өлүк артык эле көбүнөн. Буга неге берилбейт? Мына Омар Султанов кечеки айтып аткан. Чындап көкүрөктү колго койгондо Омокеңден өткөн кайсы акын, кайсы ал жазуучулугу дагы, акындыгы дагы, эми акындык жолду, акындык деңгээлди, поэзияны Омокең сереге көтөрүп кетти да. Мына бул киши жатат. Былк этпей. Ал көзү түрүсүндө канча жаздык. Анан эми театр өнөрүндө, кино өнөрүндө арманда кеткен. Ошо кезде бериле турган сыйлыгы да берилбей кеткен Таттуу деген чүрөк эжебиз. Турсунбаева жанын кашаят ушу киши. Бул эмне ушул эмне баарынан өйдө турат да. Сулуулугунан анын маралы дейт, анын ичкени дейт. Мына орой эле айтайынчы. Кимиң арак ичпегенсиң? Жазаган эмгегиң менен бааланат дүйнөдө. Дүйнөдө адамзат, акыл эстүү адамзат кылган эткен эмгеги менен баалайт. Ал таарынгандан ичет, көңүлү калгандан ичет, ар кандай себептер менен ичет, же болбосо ооруйт, делбеленет адамзат. Бирок анын эмгеги калат, түбөлүк. Мына өткөн адабиятты, өткөн өнөрдү эстей бергиле. Отшельниктер алга, мына аттар өчөлөк да. Суфийлердин аттары өчөлөк. Жазаган эмгектер менен. Анан эми мына Болот Миңжилкиев деген операны дүйнөгө чыгарган киши. Айылдан чыкпаган киши деп айтып атам мен, жана примитивдүү кишилерге берилип атат. Ырысбай Абдыкадыровду айтчы. Мына обондун гении. Буларды мына эгерде элге салса, президентке мен сунуш айтат элем, урматтуу президент, ушул сыйлыкты албетте мунун баарын эле президент өзү берип аткан жок да, ал жактан өтүп келет а кишиге. Менимче процедурасы ушундай. Улам бер жактан уюмдардан, анан жанагы союздардан сунуш кылынып келет. Иттин өлүгү ошол жактан да, ошол жактан анан түртүшөт да. Ошол жакта дагы баягы чала сабаттар отурат, орай айтканда. Президентке жеткириш үчүн бер жактан электен өткөрүш керек эле да. Анан президенттин айланасында ушундай бир жаңы кеңешчиси алса, бул боюнча жаман болбойт эле. Өзүнчө кеңеш, калыс кишилерден, трайбализмди унуткан, чек араны унуткан, мына кыргызчылыкты унуткан бийик деңгээлдеги кишилер бар саналуу. Ошолордон кеңеш түзүп алса жакшы болот эле. Анан эми эмгек баатыр, эл баатыр деп бөлүп атпайбы? Мына эми эгемендик убактан бери бир баатыр чыгара албадык да. Мен тамашалап жүрбөйм. Эми эгемендиктен бери эл баатыры мына Камчыбек Ташиевке гана берилди. Калгандарын баары өткөн союздун убагындагылар. Кечөө Камчыбек Ташиевке полковник, генерал полковник деп берип атса, өтө төмөн айтып атасыңар. Мен кошомат айтпайын, эми ал кишиге берсе болот баарын. Керек болсочу. Азыр башым баталгага коюп иштеп аткан. Анын келечеги кандай болот? Эртең кандай ушул жол менен кетебизби? Ылайым кеткенди улуу жараткан насип этсин деп тилейли. Берсе эч ким менимче каршы болгон жок эч ким. Ушу кишиге жана генерал полковникти бергенде. Анан Акылбек Жапаровдун бир тууганына берилди дейт. Мен аларды билбейт экен. Биз генералдардын өлкөсүбүз албетте. Армия болсо эпте азыр бутуна туруп келатат. Армия жүз сакалчан келгенде бизде армия өчөйүп отургандан да. Ошондо эле генералдарды алып жүрдү бизде. Самсалаган генералдар кечирип койсун, бизде иттин каргапталынан көп. Анан кийин эме мынабу дагы бир мынабу эмгек баатырын. Ташкул Керексизов деген мен айтып жүрөм, көрүн алып кеткен жок кайран киши. Мына бүгүн мамлекет алып сонун иш кылды, карамагын алып койду. Мына дүйнөдө жок, дүйнөлүк деңгээлдеги эстелик көлдүн жарашып турат да, ысык көлгө касиеттүү. Мына бул кишиге берсем да жарашпайбы? Бүттү, өттү, кетти да. Эгерде Ташкул Керексизов эгемендик эмгектин баатыры. Табыл Дегенбердиев деген турбайбы? Мына Супараны элдик нукта алып келип туруп жармаңды чыгарып койду асманга. Мына чыныгы бизнести. Эстеликтерди салып кетти да, бизнес эмес, эстеликтерди салып кетти. Рухий эстеликтерди салып кетти. Андан кийин мына ошондой эле мен айтар элем Мелис Мырзахматов жөнүндө.
Ошту мен билген киши катары айтайын. Мурда кош, азыр кош. Мелис Батыр ушул Ошту оңдоп салбады. Деңгээлин бийик көтөрүп салбады. Аны мен ал тигиндей мындай экономикалык тигиндей мындай иштер жасаганын билбейт экенмин. Ал өзүнчө маселе деп койгон. Бирок Мелис Мырзахматов Ошту оңдоп чырайына чыгарды. Мына мындай иштесе болот деген эталонду көрсөттү да. Эмне үчүн берүүгө болбойт мисалы? Карап көрүш керек да мындайларды. Эгер чыныгы калыстык болсо. Мен ошондой катар менен анан мен дагы эле мына көчмөндөр оюндарын айта кетейин. Эртең болот жакында деп атат. Биз баралы деп мына экөөбүз жардамчы жигит мына Орозалы экөөбүз баралы деп аракет кылып атабыз, тартабыз. Эгерде аракет кылып атат эми маданият министрине кайрылып атабыз. Бизди кошуп койгулачы, экөөбүз барып ушу көчмөндөр оюндарын изилдеп жүргөн эле жалгыз бизбиз ушул. Ошонун китебин да чыгардык эле. Анан ошол жерде изилдеп тартып жана каналыбызга көрсөтүп туралы. Десек мынана деп атышат, анан барбаса өзүбүзчө баралы деп атабыз. Бирөөлөрдөн акча чогултуп болсо да барып келели. Көрөлү атасын көрө. Казактар кандай өткөрөт экен, биздин негизибиз талашып жүрбөйбү? Кандай деңгээлде өткөрөт экен? Ал жерде мен казактар алап, Астананы аралап, кеңири казак достор менен сүйлөшөм. Ошонун чырайына чыгарып, тарыхын бүт чагылдырып, азыркы деңгээлде кандай өткөргөнүн көрсөтөлү деп атабыз. Эми көчмөндөр оюндары демекчи, мына дүйнөлүк биздин Кыргыз элинин, Кыргызстандын бренди дүйнөлүк деңгээлге чыкты көчмөндөр оюндары. Мен айтып атам, муну чырайына чыгырып өнүктүрүп кетиш керек, өзүбүз калышыбыз керек 2 жылда бир өткөрүп. Кезинде көчмөндөр оюндары бизде өтпөй, Казакстанда өтүп кете турган убактар болгон, 14-жылы. Мына анда Атамбаевга бериш керек. Башкасын, башка маселе деп. Ошо көчмөндөр оюндарын биринчи, ошо макул болуп, ошого каражат таябай мамлекеттен 2 жолку, 3 жолкусун берки 3-үчүсүн Жээнбек өткөрдү. Атамбаев салып кеткен жол. Калыстык менен айтайын мен, Алмаз Мырзанын жасаган бирден бир жакшылыгы элине ушу көчмөндөр оюндары болду. Экинчи Адахан Мадумаров. Адахан Мадумаров ошондо Түркияда иштечү, биздин өкүл болуп. Мына ошол кармашта казактар алып кете турган болгондо Адахандын бир сөзү тагдыр чечкен деп ошо катышкандар айткан. Аны мен канча жаздым, канча айттым. Жаман көрөбүзбү, жакшы көрөбүзбү? Мына ушул эки батырлардын көчмөндөр оюндарын көтөрөлү десек, булар унутулбаш керек. Андан кийинки мына Аскар Акибаев деген ушул идеяларды чыгарган жигит өзү. Кезегинде Сауд Арабиясына Карол менен келишим түзүп, жеки компаниясы менен ушуга алып барып келди. 1,5 миң кишини аман эсен сонун деңгээлде өткөрүп алып барып келген. Акибаев ушул оюндардын жаңы Көкөтөйдүн ашын жаңы форматта өткөргөнгө бирден бир чоң салымы бар жигит ушул. Анан мына Алмаз Касенов ошол кездерде ошол көчмөндөр спортун жетектеди. Жана спорт комитетинин алдында көчмөндөр дирекциясын жетектеди. Мына ушул жигиттердин эмгеги эстен өтпөш керек. Аны жууп салууга эч ким акысы жок. Жанагы Мойтек айткан ачык айкындык, акыйкаттык, калыстык деген ушул биз тайбашыбыз керек да. Бул албетте жанагы президентибиз жөнүндө айтып атабыз, анын айланасында жана кеңеш болсо жакшы болор деп. Аманчылык болсун, ден соолук болсун, дайыма калыстык болуп жүрсүн деп улуу жараткандан тилейли.